Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Жок, суроо жок, рахмат. Келиңиз кадр бөлүмүнө. Фамилияңызды айтсаңыз, микрофонго. Кадрлар бөлүмүнүн тескөөчүсү Боронбаев Самидин Шамилович. Айта берейинби? Айта бериңиз, айта бериңиз. Бизге баарыбызга маалым болгондой, Рыскул уулу Турар 27 ноябрь 2024 жылы Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен ээлеген кызматынан убактылуу четтетилген. Андан кийин 22 май 25 жылы Бишкек шаарынын 1-май районунун токтому менен 2024-27 ноябрында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясынын чыгарган токтому жокко чыгарылган. Ошол себептен 10 июнь 2025 жылы Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курам боюнча 29 буйругунун негизинде Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын карамагына алынган, распоряжение кадровго алынган да. Андан кийин 4 июль 2025 жылы Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курам боюнча 30 буйругунун негизинде Рыскул уулу Турарбек Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгына карамагында турган адам Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматына убактылуу дайындалган. Билдирме негизинде, рапорт негизинде, өзүнүн кайрылган рапорт негизинде. Кыскача ушундай.